кайсы бөлүмдөрдү деле алдым. Эмне тема? Кыргызстан 12 жылдык окутуу системасына 3 баскыч менен өткөнү турат. Учурда билим берүү жана илим министрлиги бул багыттагы уюштуруу жана башка иштердин башында турууда. Сингапурдун Кембридж системасынын мазмунун кабыл алуу иштери башталат. Мында STEM предметтер боюнча усулдук китептер кыргызчаланат. Кийинки этапта мугалимдер окутулат. Ал үчүн атайын чет мамлекеттен методисттер келет. STEM предметтери боюнча адаптациялоо мазмундарын STEM предметтерине математика, физика, химия, биология, информатика, анан англис тилин кошуп атабыз. Мына ушул предметтердин мазмундарын биз биринчиден англис тилинен ошол стандартта мазмунун 12 жылдык кыргыз тилине которобуз. Кыргыз тилине бул адаптациялоо процесси болуп эсептелинет. Болгон мугалимдерибизди республика боюнча чогултуп 2 жылдын ичинде график менен экинчи мугалимдерди ошол мазмунга даярдап чыгабыз. Ошол мазмунду мектеп билим берүү системасында кантип окутуу керек. Андан соң материалдык техникалык база чыңдалат, окуу китептери басылып чыгарылат, ага чейин электрондук түрү даярдалат. Себеби азыркы ааламдашуу доорунда учурдагы окутуу ыкмалары, заманбап маалыматтык технологиялардын жетишсиздиги окутуунун эл аралык талаптарына жооп бербейт. Бул иштер менен катар 480 сааттык 1 класска даярдоо боюнча Наристей программасы 1 класска ылайыкташтырылат. Бул жумуштардын баары 2 жылдын ичинде ишке ашырылат. Негизги максат билим сапатын жакшыртуу, окуучуларды атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү жогорулатуу. Практикага багытталган, турмушка багытталган китептердин мазмуну бул мазмунда кандай окутулат? Мугалимдерге өзүнчө китеп болот мазмуну менен, электрондук колдоосу менен. Экинчи өз алдынча иштөө үчүн окуучулар үчүн өзүнчө окуу китеби болот. Мунун баары электрондук түрдө берилет, электрондук окуу китептерин. Бирок биз кагаз түрүндөгүнү 2 жыл ошол даярдыктан өткөндөн кийин 3-жыл кагаз түрүндөгүнү жасайбыз. Билим берүүнүн мазмунуна келгенде окутуунун өтө татаалдыгы, окуткан билим менен турмуштук байланыштын жоктугу, окуучуга берилген эркиндиктин жоктугу аныкталган. Мындан улам учурда окумуштуу педагогдордон турган эксперттик топ 12 жылдык мектеп билим берүүнүн жаңы моделин иштеп чыгууда. Мында Европанын же чыгыштын окутуу усулдарын кабыл алуу сунуштары бар. Батыштын модели менен кетеби же чыгыштын модели менен кетеби деген маселени жакында өкмөттүн деңгээлинде карап бир чечимге келет. Бирок кандай болгону турда дагы биз билим берүүнүн сапаты көз каранды болгон факторлорду тартипке келтиришибиз керек. Бул мазмунду жөнөкөйлөтүү, турмуш менен байланыштыруу, бул окуучуга тандоо эркиндигин берип, өзүнүн даярдыгына, өзгөчөлүгүнө, кызыгуусуна жараша жеке билим алуу траекториясын түптөө. Өлкөнүн 160 өлкөсүндө 12 жылдык билим берүү модели эбак эле киргизилген. Окумуштуулардын айтымында азыркы маалыматтык технологиялар заманындагы балдардын таанып билүү мүмкүнчүлүгү кеңири. Ошондуктан өнүккөн мамлекеттерде 6 жаштан билим алуу жолго коюлган. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.